Саламатсыздарбы, эфирде эл аралык жаңылыктар, студияда мен Мадина Айдарова. Кытайдын түштүк батыш шыптасындагы күчтүү зилзаладан бери дегенде 367 кишинин өмүрү кыйылып кетти. 1800дөн ашуун жаракат алды. Бул тууралуу мамлекеттик Синьхуа агенттиги кабарлады. АКШнын геологиялык кызматынын эсебинде жер титирөөгө Юньнань провинциясы кабылган. 3 август күнү түштөн кийин болгон зилзаланын күчү очогунда Рихтер таякчасы боюнча 6,1 балга жеткен. Мамлекеттик медиа 12 миңдей имарат кыйрап, 30 миңдейине доо кеткен, электр зымдары үзүлүп, байланыш каражаттары иштебей калганын маалымдады. Бийликтер кыйроо болгон аймакка керектүү каражаттар менен 2500дөн ашуун аскер, полициянын жана өрт өчүрүүчүлөрдүн кошумча күчтөрүн жөнөттү. Кытайдын түштүк батышы зилзала көп катталган аймак. 2008-жылы Сычуань провинциясындагы жер титирөөдө 70 миңдей кишинин өмүрүн кыйылган. 31-июлда Палестинанын Газа тилкесиндеги кырдаалга байланыштуу Кыргызстандын 4 жараны Египетке чыгарылды. Министрликтин маалымат катчысы Турдакун Сыдыков азаттыкка билдиргендей, 35 жаштагы Ольга Багдади аттуу кыргыз жараны палестиналык адамга турмушка чыгып, ошол жакта жашап жүргөн. Кийинчерээк анын 3 баласы Кыргызстандын жарандыгын алган. Газа тилкесиндеги акыркы окуяларга байланыштуу Казакстандын жарандары менен биргеликте чыгарылып, Египеттеги туугандардыкына жашап жүргөн. Тышкы иштер министрлиги бул тилкеде Кыргызстандын башка жарандары боюнча маалымат такталып жатканын кошумчалады. 8-июлдан бери Газа тилкесиндеги Израиль армиясы палестиндердин Хамас кыймылына каршы операция жүргүзүлүп жатканын айтты. Бириккен Улуттар уюмунун эсептөөлөрү боюнча бул операция жүрүшүндө 1300гө жакын палестиналык жана 50гө жакын Израиль жараны набыт кеткен. Болгариянын Мизия шаарындагы суу ташкынынын кесепетинен 2 пенсионер каза табышты. Скат дарыясынын жээкке чыгып кетүүсү жергиликтүү калкты коопсуз жерге көчүрүүгө аргасыз кылды. Өкмөт башчыларынын айтымында өлгөндөрдүн саны көбөйүшү ыктымал. Орусиянын Добролет авиаишканасы дүйшөмбүнөн тарта каттамдарын токтотот. Мунун себеби Европа жана Батыш тарабынан Орусияга киргизилип жаткан санкцияларга каршы байланыштуу экенин айтты. Санкциялардан улам ишкананын бир катар европалык өнөктөштөрү өз милдеттерин аткаруудан баш тарткан. Аэрофлот ишканасына таандык Добролет компаниясы быйыл июнь айында коммерциялык негизинде иштеп баштаган. Евро биримдик Украинадагы абалга байланыштуу соңку күндөрү Орусияга карата санкцияларды күчөткөн. АКШдагы Огайо штатындагы Толедо шаарынын тургундары суусуз калышты. Суу түтүктөрүндө зыяндуу микроцистин заты табылган. Ал өпкөгө зыянын тийгизип, жүрөктү айлантып, ичти оорутат. Улуттук гвардия ичкенге суу таратып беришти. Жергиликтүү бийлик кафе, ресторандарды жаап салышты. Мына ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар соңуна жетти. Саламатта калыңыздар.